Сахабалардын аялдары да кайната кайненеге кызмат кылышканбы? Жудайам кызмат кылганда дагы. Жуда зор кызмат кылганда, мазза кызмат кылганда, өткөрүп кызмат кылганда. Эмне биздин кыздар ушундай медреседе, мен айтайын мейли, биздин жолуксанган кыздар болсо да. Кайната кайненеге кызмат кылбайм, ол милдет эмес шариятта. Ким айтты милдет эмес деп? Ал кодоан кызмат кылбай койсоңуз, күйөөңүз ислам сотуна барып кайрылса мажбурлай албайт деп, ушуга да кийлигишемби деп. Кудайдын астында сурап аласыз бирок. Не улуунун каршы орнусу бар. Фатима энебизден кайсыл аялашып түшөт айтыңызчы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Фатимату бид'атун минни дейт. Фатима энебиз муну өйдө айтып муслимде келет. Менин бир боор этим. Ким аны сүйүндүрсө, мени сүйүндүргөн болот. Ким аны капаланса, мени капаланткан болот дейт. Али радhiyallahu үйлөнөм деген экинчи аял алам деген. Алганда ал сөздү Фатима энебиз жөнөткөн, муслимде келет бул. Ушундай сиздин күйөө балаңыз үйлөнөм деп атат. Бул жерде анан кыздар сүйүнүп кетпесин, карачы.